Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, угуучулар? Анда эмесе бүгүнкү биздин темабыз дүйнө тарыхтан дүйнөлүк социалисттик системага жалпы мүнөздөмө беребиз 11-класстар үчүн. Мен Жеңишбек уулу Аскар. Адегенде күтүлүүчү жыйынтыктарды санап алалы. Бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөнөбүз? Дүйнөлүк социалисттик система менен кайсыл мамлекеттер жашаганын билебиз. Дүйнөлүк социалисттик системанын оң жана терс жактарын анализ кылганга үйрөнөбүз. Дүйнөлүк социалисттик система менен азыркы учурда жашап жаткан мамлекеттер тууралуу маалымат алабыз. Жана өз ара жардамдашуу совети жөнүндө маалымат алабыз. Демек, ушулар жөнүндө билишибиз керек. Дүйнөлүк социалисттик системага кирген мамлекеттер. Буга негизинен СССР өзү баш болуп кирет. Бул слайдта көргөзүлбөй калыптыр. Эми Чыгыш Европа мамлекеттери: Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Чехословакия. Азиядан Кытай, Монголия, Түндүк Корея, Лаос. Бул 1975-жылы кошулган. Ал эми Борбордук Америкадан Куба. Бул 1959-жылы кошулган. Дүйнөлүк социалисттик система менен 1980-жылдары жалпысынан 15 мамлекет ушундай социалисттик системада жашаган. Алар жер шарынын 26,2%-ын түзүп, дүйнө калкынын 32,3%-ы жашаган. Дүйнөлүк социалисттик системага кирген мамлекеттер негизинен СССРдеги өкүм сүрүп жаткан сталиндик модель менен социалисттик жашоосун улантышкан. Сиздерде суроо туулушу мүмкүн да, Европа мамлекеттери эмне үчүн социалисттик система менен жашаган деген. Себеби дегенде азыркы биздин билген Европада булар капиталисттик базар экономикасы, рыноктук экономикада жашап жатпайбы? Чыгыш Европа Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин социалисттик системага өтүшкөн. Анын негизги критерийлери: дүйнөлүк социалисттик системанын түзүлүшүн Советтик армиянын Түштүк жана Чыгыш Европа өлкөлөрүн бошотуу миссиясы менен кириши шарттаган дейилет. Экинчиси, 1950-жылдан Чыгыш Европа өлкөлөрү СССРдин универсалдуу үлгүсү болгон өнүгүүгө, тагыраак айтканда, социалисттик системага багыт алышкан. 1953-56-жылдары Польшада, Венгрияда, ГДРде социалисттик системанын кесепеттеринен бирок чоң кризистер болуп өткөн. Ал эми Югославияда өз алдынча башкаруу социализми деген модель иштелип чыгып, ушул модель аркылуу иш-аракеттер жүргүзүлгөн. Бул моделдин өзгөчөлүгү СССРдеги диктатордук бардык менчик, бардык экономика мамлекетке тийиштүү болсо, Югославияда жеке менчиктик уюштурууга, башка иш-аракеттер жүргүзүүгө бир аз жумшартылган система менен иш-аракет жүргөн. Эми социалисттик системанын өз ара жардамдашуу уюму. Бул 1949-жылдан 1991-жылга чейин жашаган уюм. Уюмдун түзүлүшү. Бул уюм социалисттик системанын түзүлүшүндө жашаган мамлекеттердин ортосунда түзүлгөн уюм, албетте. Уюм түзүлгөндө Европа мамлекеттеринин ортосунда экономикалык, илимий-техникалык байланыштар аркылуу ыраттуу жолго салган. Ушул уюм аркылуу 1955-жылы май айында аскердик саясий мамилелерди жөнгө салуу үчүн Варшава келишими түзүлгөн. Европада социалисттик мамлекеттер тездик менен өнүккөн. Себеби бул жакта сталиндик модель же болбосо сталиндик режим толук кирбей калган. Европа өзүнүн универсалдуу социалисттик системасын бир аз да болсо түзүшкөн.
Ал эми Азия өлкөлөрүндө, Түндүк Кореяда, Кытайда, Монголияда, Вьетнамда тескерисинче бул жакта сталиндик система же сталиндик модель толук орногон. Тоталитардык бир уч адамдардын мамлекет башкаруусуна туруусу, бүт менчик мамлекеттердин болуусу, пландуу экономика жүрүшү, тагыраак айтканда сталиндик система бул мамлекеттерде толук орногон десек болот. Эми Монголия. Бул өлкө сталиндик системаны толук кабыл алган. 1921 өлкөдө төңкөрүш болуп, 1924 баштап өлкө элдик демократиялык республика болуп жарыяланган. Монголия СССР чийип берген, СССР жол көрсөткөн сызык менен гана өз иш аракетин жүргүзгөн. Өлкөнүн 70%-ында ламалар жашаган. Бул ламалар биз билгендей диний иш аракеттер жүргүзгөн элдер. Бирок СССРдин сталиндик системанын негизинде бул ламалардын диний храмдарды талкалоо, ламалардын өздөрүн кечилердин баарын репрессияга менен жок кылуу өтө курч мүнөздө болгон. 1980-жылдын аягында Монголияда дагы кризис каптаган. Бул пландуу экономика дайыма мамлекеттерди кризиске кептеген. Өлкөдө бийлик элдин колдоосуна ээ боло албай калган. Оппозицияда албетте күч алган. 1990-жылдын башында көп партиялуулук системасы кирип, радикалдуу реформалар башталган Монголияда. 1990-жылы Монголияда демократиялык жол менен шайлоо болуп өткөн. Шайлоодо коалициялык өкмөт түзүлүп, өлкө экономикалык жолго түшө баштаган. 1992-жылы Монголиянын биринчи конституциясы кабыл алынган. Өлкө майда жана чакан орто ишканаларды мамлекеттен жеке менчикке өткөрүп бере баштаган. Биз билгенден Монголияда Чыңгызханды улуттук баатыр катары санашат. Кытай. Кытай биз билгенден азыркы дүйнөлүк экономикалык экинчи держава. Кытай Азияда эң чоң социалисттик өлкө болуп саналат. Азырдагы жартылай бирок. Кытайдагы элдик революциянын натыйжасында Чан Кайшинин армиясы талкаланып, 1949-жылы 1-октябрда Кытай Эл Республикасы түзүлгөн. Кытай социализми курууда сталиндик модель толугу менен кабыл алынган. Кытайдын жетекчиси Мао Цзэдун сталиндик модельди бирок сындаган дайыма. Экономикалык жактан Мао Цзэдун СССРди кууп жетип, андан ашууну көздөп чоң секирик саясатын жүргүзгөн. Бул үчүн ал адамдарды казармандык жашоого негиздеп, дайыма пландуу экономика менен жүрүш керек болгон. Бирок Мао Цзэдундун акылсыздык менен болгон саясаты 1953-жылдары өлкөдө кризиске кептеген. Ал кризис өлкөдө ачарчылыкты Кытай эли башынан өткөргөн. Негизинен Маонун бул саясатына каршы чыккандар маданий революция деген аталыш менен кырып жок кылып турган. Биз билгенден СССРде репрессия кылып турса элдерди, Кытайда маданий революция деп туруп, ушундай шылтоо менен элдерди жок кылып турган. Мындай кырып жок кылуу Маонун өлүшү 1976-жылга чейин созулган. Кытай Компартиясы 1978-жылы Маонун эксперименттерин токтотуп, Маонун саясатын токтотуп, сталиндик режимде баш тартып тарыхый чечимдер кабыл алышкан. Бул реформанын башында Кытай Компартиясы жетекчиси Дэн Сяопин турган. Дэн Сяопин Кытайдагы мамлекеттик жана коомдук ишмер. Дэн Сяопиндин негизги мамлекет үчүн жасаган реформалары. Биз билгенден азыркы Кытайдын экономикасынын фундаментин түптөгөн эң белгилүү саясий ишмер. Өлкөдө кандай реформалар жасаган эсептейбиз. Өлкөдө коммерцияны ачыкка чыгарган. Өлкөдө колхоздорду, совхоздорду жойгон. Өлкөнүн пландоо жана борбордошкон экономикасын чектеген. Жамааттык жана жеке секторлорго кеңири жол ачып берген.
мамлекеттик ишканалардын директорлоруна кошумча иштерди түзүү, пландан ашыкча өндүрүлгөн товарларды сатуу, керек болсо чет өлкөгө алып чыгууга уруксат берген. Бунун баары Дэн Сяопиндин иш-аракети. Дагы Дэн Сяопиндин негизги иш-аракеттеринин бири өлкөдө армиянын санын кыскартып, армиянын негизги жумушун өлкөнүн экономикасына бурган. Реформанын натыйжасында же болбосо жыйынтыгында дүйнөлүк өлкөлөрдү таң калтырган экономикалык секириктер болгон Кытайда. Жылына 12, 18, 17% жылдык өсүш менен Кытай экономикасы секирик жасап турган. Азыркы өнүккөн Кытайдын пайдубалын түптөгөндөрүнүн бири же болбосо Кытайдын экономикасынын атасы Дэн Сяопин десек туура болчудай. Вьетнам. Бул өлкө дагы социалисттик система менен жашаган. Вьетнам элин Франциянын колониясынан алып чыгууда улуттук партиянын же болбосо улуттук компартиянын жетекчиси Хо Ши Миндин салымы чоң. Хо Ши Мин 1945 жылдын сентябрь айынан баштап Вьетнам демократиялык республикасын жетектей баштаган. Бул албетте түндүк тарабында болгон Вьетнамдын. Ал эми түштүк тарабында колония кылып турган Франция өзүнчө мамлекет курганга жетишкен. Натыйжада эки элдин же болбосо бир улуттун эки бөлүнүп калган мамлекеттин ортосунда узакка созулган түндүк түштүк жарандык согушу башталган. 1954 жылы француздар, тагыраак айтканда колонизатор француздар мамлекеттен кетүүгө аргасыз болгон. Түштүгүндө француздар кеткенден кийин түштүктөгү мамлекет Вьетнам өкмөтү АКШнын колдоосуна таянып, АКШнын армиясы түндүк Вьетнам мамлекети менен согушууга өткөн. Бул согуштар биз билгенден 1965-73 жылдары болгон. Бул өткөн. Албетте түндүк Вьетнам өлкөсүн же болбосо демократиялык республикасын СССРдин түздөн-түз жардамы аркылуу ишке ашкан. Бул согуш аягына чыккан 1975 жылы түндүк Вьетнам жеңишке ээ болуп, түндүк түштүгү 1975 жылы биригип, бирдиктүү Вьетнам республикасы, Вьетнам мамлекети түзүлгөн. Вьетнамда социалдык система менен жашоо өткөн, албетте. Натыйжада 1970-80 жылдары өлкөдөгү аябай катуу, аябай оор кризистери баштан кечирип өткөн. Хо Ши Мин 1969 жылы бул дүйнөдөн өткөндөн кийин өлкөдө тоталитардык же болбосо социалисттик режим бир кыйла бошоңдогон десек болот. Азыркы учурда Вьетнам социалисттик түзүлүштү формалдуу сактаганы менен негизги иш-аракет базар экономикасы же болбосо капиталисттик системада толук өткөн десек болот. Капиталисттик системада жашап жаткан мамлекет. Бизге ары кызыктуу, ары таң калыштуу мамлекет болгон бул Түндүк Корея. 1945 жылы Япон Корей чарым аралында бир улут Япон колонизаторлорун кууп чыгып, өздөрүнүн эгемендүүлүгүнө ээ болушкан. Бирок көп өтпөй эле дүйнөлүк державалар, тагыраак айтканда АКШ менен СССРдин саясат кызыкчылыгынын натыйжасында бир улут, бир эл, бир түпкүлүктүү эл экиге бөлүнүп калган. Бул Түндүк Корея жана Түштүк Корея болуп, бул окуя 1948 жылы болуп өткөн. СССРдин таасири астында Түндүк Корея 1948 жылы Корея элдик демократиялык республикасы болуп жарыяланган жана башында Ким Ир Сен турган. Бул мамлекеттин башында ал өлкөдө эле тез аранын ичинде эле диктатордук режимди орнотуп, авторитардык башкарууну алып келген. Өлкө башчысы албетте өзүнүн уулу Ким Чен Ирди мураскор катары жарыялап, мамлекет башына коюп кеткен. 1991 жылы Түндүк Корея менен Түштүк Корея ортосунда жарашуу, кол салышпоо, кызматташтык келишимине кол коюлган. Бул өлкөдө ар эл дайыма ачарчылыкта, өкүм сүрүүдө, дайыма экономикалык кризис каптап турат. Түндүк Кореяда жыл саноо 1912 жылдан башталат. Бул албетте мамлекеттин түптөөчүсү Ким Ир Сендин туулган күнүнөн башталат. Ал эми 19 апрель Ким Ир Сендин туулган күнү. Бул күндүн күнү деген чоң мамлекеттик масштабтагы майрамдоону майрамдашат.
Негизинен ушундай. Куба Эл Республикасы 1959-жылы январда өз эгемендүүлүгүн же көз карандысыздыгын алган. Түзүлгөн эле СССРдин социалисттик саясатын колдогон, системасын колдогон режимде кабыл алган мамлекеттердин бири. Азыркы учурда дагы социалисттик система менен жашап жаткан өлкөлөрдүн бири. Биринчи күндөн тартып эле мамлекет башчысына Фидель Кастро башкарып келген. Бул Фидель Кастро Куба мамлекеттик саясий жана аскерий ишмери. 1962-жылы АКШнын кысымынан СССРдин жардамы ортосунда Кариб кризиси келип чыккан. Бул кризис өтө коркунучтуу кризис болгон, себеби 3-дүйнөлүк согуштун башталуу коркунучу катары белгилүү. Фидель Кастро мамлекетти көп жылдар башкарып турган. Фидель Кастро 1926-жылы туулса, 2016-жылга чейин башкарган башкаруучу болгон. Эми Азияда дагы бир мамлекетти атап өтөлү. Социалисттик система менен жашаган бул да мамлекет дагы Лаос. Лаос 1954-жылы эгемендикке жетишкенде эле социалисттик система өзү СССРдик сталиндик моделди кабыл алган. 1975-жылы коммунисттик идеологияны колдогон көтөрүлүшчү жеңишке жетип, Лаос элдик демократиялык республикасы болуп жарыяланган. Банктар, чекет секторлор баары мамлекеттин колуна карамаган өткөн. Пландуу экономикада жашаган мамлекеттердин бири. 1980-жылда реформалардан кийин абал бир аз жумшарып, базар экономикалык элементтер киргизиле баштаган мамлекетке 1990-жылы өлкө коммунисттердин бийлиги жоюлуп, мамлекет толук базар экономикасы же болсо капиталисттик системада жашаган мамлекетке өткөн. Дүйнөлүк социалдык системада жашап жаткан өлкөлөр 1960-1970 жылдары эл чалбасын көтөрүүдө, элдердин жашоо деңгээлин, жашоо шартын жакшыртууда бир катар ийгиликтерге жетишкени менен, коңшу жашап жаткан капиталисттик өлкөлөрдүн салыштырмалуу илимий техникалык революцияда, жаңы ачылыштарда артта калып кетишкен. Дүйнөлүк социалдык системанын ички карама-каршылыктары биринчи кезекте эле СССРден башталат. СССР дүйнөлүк социалдык системада жашап жаткан өлкөлөрдүн үстүнөн авторитардык же болбосо башкаруу тартибин орнотууга аракет жасаган. 1967-68 жылдары Чехословакия элинин экономикалык жана саясий реформаларына каршы СССРдин жетекчилиги астында ГДР, Венгрия жана Польшанын армиясы Чехословакиянын элине же болбосо революциячылык кыймылына кирип, эгемен өлкөгө кирип бастырган. Бул социалисттик системада жашап жаткан СССРге дагы, Европа мамлекеттерине дагы кадыр барк алып келген эмес. Европа өлкөлөрү дүйнөлүк социалисттик системанын кемчиликтерине карабастан 1950-60 жылдарда жетишкендиктерге таянып, социалисттик системанын биринчи этабы бүттү. Эми жаңы этабы башталат деп куру-намыс менен жар салып жиберишкен. Эми социалист системадагы же болбосо социалист система менен жашап жаткан өлкөлөрдүн ортосунда түзүлгөн уюм бул өз ара жардамдашуу совети же уюму, кеңеши. Бул уюмдар кандай иш-аракеттерди жасаган? 1949-жылы уюмдун негизги максаты эки тараптуу келишим негиздерине соода кылуу болсо, 1954-жылдан тартып ага мүчө өлкөлөрдүн пландарын координациялоого чейин жетишкен. Тагыраак айтканда, бул уюмга кирген мамлекеттердин пландары бир иштелип, бир типте баардыгы бир жерде чечилет деген маселени туюнтат. 1960-жылы ири эл аралык уюмдар түзүлгөн. Бул уюмдун астында экономикалык кызматташтык эл аралык банкы, Интерметалл стандартташтыруу институту жана башка бир топ уюмдар
ушул өз ара жардамдашуу кеңешинин астында түзүлгөн. Эми социалисттик система СССР 1990-91 кулагандай эле Европада дагы бул социалдык система жоюлуш керек болгон. Себеби өлкөдө кризистер болгон, эл ачка калган. Ошонун негизинде 1980-жылдарынан баштап эле Борбордук жана Түштүк Чыгыш Европа мамлекеттеринде демократиялык революциялар болуп өткөн. 1989-жылы революциялардын натыйжасында Польша, Венгрия, ГДР, Чехословакия, Болгарияда бийлик тынчтык жолу менен гана социалисттик системадан капиталисттик системага өткөн. Ал эми Румынияда эски бийлик тагыраак айтканда социалисттик системада тоталитардык системада жашап жаткан бийлик армиянын куралдуу көтөрүлүштүнүн натыйжасында бийлик алмашкан. Негизинен Европада жалпысын алганыбызда бийлик тынчтык жолу менен өткөн десек болот.